Салам достор, даамдуу тамактар каналында бүгүн эң эле жөнөкөй, даамдуу жана ошону менен биргеликте оңой жаза алуучу тамактардын бири макароны по-флотски. Эгер кызык болсо, анда келиңиздер чогуу жасайлы. Алгач макаронубузду кайнатканга суу коюп, аны менен биргеликте сковородкабызга суу майдан куюп, жакшылап ысытып, 2 пиязды майда туурап кууруп алабыз. Пиязды бир аз кууруп алгандан кийин майдаланган этти же болбосо фаршты, мен уйдун этин алдым, пиязыбызга салып, бир аз туздап, андан кийин суусу бууланып чыкканча бир 5-6 мүнөт кууруп алабыз. Макарон бышчы сууда кайнады, бир аз туздап алабыз жана макарондорду салып 8-10 мүнөттөй бышырып алабыз. Эң негизгиси эзилип кетпесе эле болду. Ал эми эттин суусу бууланып чыккандан кийин бир союзду теркадан өткөрүп алдым. Этибизге салып 1-2 мүнөт кууруп алабыз жана аны менен чогуу эле кара мурч, бир аз кызыл мурчтан кошуп аралаштырып алабыз. Союз бир аз куурулгандан кийин бир жарым стакандай суудан куюп, бир аз демдеп коебуз. Мен ошол макарон кайнап жаткан эле суудан 2 чөмүч куюп, капкагын жаап 10 мүнөткө демдеп койдум. 10 мүнөттө этибиз да бышты, макаронубуз да бышты. Бышкан макарондун суусун төгүп, бир сыйра муздак суу менен чайкап алдым. Эми этибизге салып, жакшылап аралаштырып, 1 мүнөттөй аралаштырып алабыз. Ошо менен тамагыбыз даяр. Мына достор, көпчүлүк жаш балдардын, эркектердин жакшы көргөн тамагы десем жаңылышпайм. Ал эми тез даярдалган үчүн менин да жакшы көргөн тамактардын бири. Эгер бул видео жакса, пайдалуу болгон болсо, анда класс басканды унутпаңыз. Суроолор болсо комментарий жазып, кийинки видеолордон аманчылыкта көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.